Кайнарбекович Өмүрбеков 101 үйүнүн тургуну болом. 2005-жылдан бери ушул больницанын жанында жашайм. 2005-жылдан бери мен күбө болгон көйгөй ошол больницанын санитардык эпидемиялык абалы аябай коркунучта да. Ушу кошуналарыбыз баарыбыз бу жерде турабыз. Бир канча ирет кайрылганбыз жетекчиликке. Буну чечип бере алган жок. Анан ушу бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп атасыздар канча деген балдар ойноп атат. Ушул муногу мусор таштанды жака да баары ойношот. Аябай коркобуз да биз чындыгында. Баягы көчтөн далда кылганы менен жытын каяка жашырабыз. Мисалы өлүм орунду жашырсаң өлүм ашкерелейт дегендей кыргыздын эң туура макалы бар. Биз эгер жашырып унчукпай жүрө берсек, биз кандай коркунучка туш келебиз. Ошону бир жетекчилик ойлонсо, бир жакшы чечип берсе ушул жерден таптакыр эле таштандыны алып салса. Анан кийин бул жерде бир мына имарат турат, морг деп аталган. Ошол моргду мына жаап же болбосо башка жака көчүрүш керек. Бул эмеге санитардык нормага туура келбейт да. Анан биз ойлоп атабыз, ошо мына больницанын түштүк чыгышындагы ажатканасы бар. Ошонун жанына апарса деп ойлойбуз да. Ошол жер мына мисалы жолдон да алыс, наркы кошуналардан да алыс, биягыда 100 метр болот да. Эч убакта бул жер нормага туура келбейт. Мына өзүң көрүп аткандай 10 эле метрден мына уже бу жерде тургундар жашайт да. Мына 4 көчөнүн эли тең могу же аябай кыйналууда бүгүнкү күндө. Анан мына баарыбыз чогулуп ушундай бир өзүбүздүн көйгөйүбүздү айтсак деп, ушу жетекчиликке үнүбүз жетсе экен деп турабыз. Мусор ошол эме куюлуп эметилген түбүндө жашайм мен. Калинин Өмүрбекова көчөсү, мына үй могу жерде жайгашкан. Жыт биринчи мени көрсө аябай мага биринчи жыттанат. Өзүңөр эле көрдүңөр го мына көчөдөн мына чейин, мына көчөгө чейин. Мына могу жерде балдар ойноп атат, мына балдар мындайда чуркап ойношот буларчы. И барып да калышат керек болсо могу. Мусор мындай иттер барат дагы, иттер жана сүйрөп могу жака чейин. Мусорларды буяктын баары мусор болуп атат. Мына балдар ойноп атат ошол жердечи. Мен бул жерди сатып алгам 2012-жылы сатып алгам. Мына ошондон бери ушундай көйгөй ушундай мындай. Эми ушуну могул жерди неме кылып берсе, бизге жакшы болот эле мондой. Жок кылып чечип берсе жакшы болот эле. Тийиштүү жерлерге кайрылганбыз бизчи. Ага бир киши, эки киши болуп барганда болбойт мынакей бакта. Процесситер эме эч эме болгон жок, жыйынтык болгон жок. Ошол бизге деле запах аябай эле барат. Мындай кичинекей наристе балдарыбыз бу жерде основном жаш үй бүлө, жаңы тирлик кылып аткан үй бүлө баардыгыбыз неме жаш балдарыбыз бар, небере чөбөрөлөрүбүз бар дегендей. Мына жердеги проблема действительно чоң эле проблема болуп атат. Анан эми бул администрацияга айтсаң, булардын шылтоосу ушу болуп атат. Бул больница салынганда планда бу жерде эч кандай участка жок болчу дейт. Участка болсо бизге закон основанияда участка берилген, мына үй жай болуп, кадимки эле көчө болуп. Сиз жер тилкесин кайсы жылы алдыңыз? Мен жер тилкесин 2009 алдым. Мына ушундан бери жакшы болуп калды. Жыт эми невозможно. Эми күн жылыса вообще лукмуш эле болот. Ушул жагын караштырып берсе жакшы болот эле. Канча адам жалобы бар, көчө боюнча эле баардыгыбыз эле кыйналып, кысталып, жалып келип эле атабыз, бирок эч кандай деле жылыш эчтеке койгон жок. Эми жардам берсеңер жакшы болот эле. Өзүңүздү тааныштырып коюңуз. Мен Калин көчөсүн Өмүрбекова 111 жашоосумун. Фамилиям Кыдыралиев, атым Муктар. Биз берге участокту илгери Союз убагында 92-жылы алганбыз. Бул жердин аталышын айтып койсоңуз, кайсы жер аймакты? Роддом деп коет. Роддом. Анан кийин больницанын келгенине мына 2007-2005 ушул убактарда келген да. Анан ошондон бери ошол жерден ушундай жыт чыгып турат. Мурун мусорлорун алчу эмес, кийин жалып кылып, анан кийин мына мусор немелерди коюшкан. Бирок алып турушат, бирок все равно мына жыты постоянно жыттанып турат да бизге. Биз бир жылдары кайрылганбыз, мына ошол жердин главарасына барып кайрылганда алар бу жерден участок берилбейт болчу, силер сатып алгансыңар деп ошентип койгон да. Союз убагында берилген бул действительно мына участоктор бар берилген ошол убакта. Бу жерде бала чок ойнойт. Мурун моргтордо да жанагы өлгөн кишилерди сыртка чыгарып койчу. Моргта сиздин үй ичинде жайгашканбы? Мына морг ушул жанында. Үйүм бу жерде болсо морг жанында. Кызыл кирпич турбайбы?
моргто. Моргтун бери жагындагы таштанды таштоочу жай. Таштанды таштоочу жай. Анын жанында жана дагы кан сан чыдай турган немеси бар экен да. Ошол жерге баардыгы ошо жыты ошондон келет да.